Бул чыгарылышта Аламүдүн районуна караштуу Арашан айыл аймагы, андагы өзгөчөлүктөр, жетишкендиктер азыркы тапта жакшыртуу, өркүндөтүү, өстүрүү максатында кандай иштер жүрүп жатат, ушул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Туризмди өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгон Чуңкурчак жайлоосуна барчу 22 километр жолду асфальттоо пландары азыркы тапта жүрүп жатат. Муну менен айдоочулар, туристтер жана ошондой эле эс ала турган адамдарга ыңгайлуу шарттар жаралат. Ошондой эле жолдун жанындагы 3 километр тротуары дагы оңдолуп түзөлүп, азыр убакта жасалып жатат. Тургундарды таза суу менен камсыз кылуу максатында заманга ылайык тийиштүү деңгээлде пластикадан суу түтүктөрү орнотулууда. Мындай жылышка жергиликтүү жашоочулар өз кезегинде ыраазы гана болушууда. Мына Кудай буюрса бу трубалар жаңы коюлуп атат. Азыркы заманга жараша жакшы, качественный баарыбыз көрүп атабыз. Ошондой труба коюлган атат. Мурункулар эми кээ бир жерлеринде утечка болуп кетип, жайдыр кыштыр кээде эме болуп калчу да, суу агып. Анан ошонун баары азыр ойлой атам, монун баары жоюлат го. Анан таза суу болот. Негизи биздин суу жакшы, бирок дагы мындан да жакшы суусу таза болгонго аракет кылып атат. Айыл өкмөтү, элдер өзүлөрү дагы аракет кылып атышат. Ошо Кудай буюрса эми таза суу, мындан да таза суу ичип калабыз. Фильтрдин да кереги жок болуп калат бизге. Биз азыр үйдүн дубалына жана чатырына кеңири колдонула турган сэндвич панель чыгара турчу заводдо турабыз. Маалыматка караганда бул жерде бир сменада болжол менен 3000 метр квадратка жакын панелдер өндүрүлөт. Ушундай уникальный ишканасы бар экен Кыргызстанда. Одно из передовых, одно из первых ушундай производствосы. Ушун сэндвич панельди чыгарат. Сэндвич панель пенопласттан чыгарат, анан сэндвич панельди базальттан чыгарат. Ошол биз Кыргызстандын регионду полностью жапсалат да ушул продукция менен. А Кыргызстанда ушундай сэндвич панели ишилип размерлер 10дон башталат толщинасы. Анан любой размер, да, 10, 15, 20, 25, 30, 40 чейин ушундай продукция чыгарат экен сэндвич панель. Пенопласттан, анан базальттан. Арашан айылында Аламүдүн райондук балдар жана өспүрүмдөрдүн спорттук мектеби бар. Бул мектепте өз кезегинде Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрү дагы машыгып кетишкен.
спорт комплекс 2016 жылы сентябрь айында ачылган. Ошондон бери мына 9 жыл иштеп келатат. Үйдө көрөндүн спортсмендери Бир булактан, Кой таш, Таш төбө, Чоң таш, Арашан, Бешкүнгөй ушу айылдардын баары келет. Эми эң негизгиси бизде күрөшкө упор болгон да. Анткени бул жерде Олимпиаданын астында Акжол Махмудов, Жоломон Шаршембеков, Үзүр Жүсүпбековдор баары машыгып Олимпиада даярданышкан. Биздин да салымыбыз бар. И көп ушу биздин залда сборлорду өтүшөт, окуу машыгуу жыйыны өтүшөт. Биздин курама команда греко-рим күрөшү боюнча. Эл аралык мелдештер болот. Райондук мелдештер, облустук мелдештер, республикалык мелдештер өтүп турат да. Ошондой эле жергиликтүү тургундардын балдары үчүн атайын балдар ойноо аянтчасы дагы толугу менен курулуп бүткөрүлгөн. Өзүңөр көргөндөй бул аянтча заманбап жана баардык талаптарга толугу менен жооп берет. Айыл өкмөтүнө ыраазыбыз. Ушундай балдарга сонун мындай детский эме балдар эмесин жасап берген, ойной турган жерине ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо Арашан айылынын, Арашан этаждын атынан аябай жакшы болду. Алладан кайтсын аларга. Биз сыяктуу апалары бар, ушундай балдары бар. Неберелерибиз аябай ойноп жакшы болуп калды да. Мына шаардагыдай бизге качан келет дечи элек, биздин айылга да келди. Мына шаардагы жашагандай эле болуп калдык. Рахмат, ыраазыбыз. Алладан кайтсын. Ошо айыл өкмөтүнө рахмат баарынан да. Ушинтип акырындык менен бизде өнүп өсүп келатабыз. Жакшы болду. Дагы жакшылыктар боло берсин ушундай. Көп, рахмат. Арашан айыл аймагынын Арашан айылында бүгүнкү күнү аябагандай көп албаптуу жумуштар жасалып жатат. Бул иштерге бизге республикалык бюджеттен да каражаттар бөлүнгөн, өнүктүрүү фонддордон да каражаттар бөлүнгөн. Айта кетсек, мынакей Арашан Чуңкурчак жайлоосуна чейин Арашан Чуңкурчак жолу жаңыдан да жасалып башталды. Подрядчиктердин тарабынан жолдорду кеңейтүү жана асфальт төшөө иштери бүгүнкү күнү жүргүзүлүп жаңыдан башталды. Андан тышкары ушул айылдын ден соолугун камын көрүү максатында таза суу түтүктөрүн алмаштырып атабыз. Андан тышкары ал каражаттар жергиликтүү бюджеттин каражатынын эсебинен болуп атат. Жана ошондой эле ошо Арашан айылынын көчөлөрүнүн бойлорунда ошо жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салып атабыз. Бул жактан бизге алам өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнгөн. Анан өздүк салым жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып жатат бүгүнкү күнү. Арашан айыл аймагындагы жергиликтүү тургундардын көп жылдан берки максат коюп, пландап жаткан иштери толугу менен орундалып, азыркы тапта баардык жетишкендиктер, ийгиликтер жаралып жаткан кез экен. Жергиликтүү администрацияда маалым болгондой, жетишкендиктер муну менен гана чектелбей, асыга койгон дагы көптөгөн пландар арбын.